Жалал Абадта жоокер өз жанын кыйды. Свердлов районундагы окуя ички иштер башкармалыгына катталып, тиешелүү адамдарга протоколдор түзүлдү. Коомдук тартипти бузган муниципалдык инспекциянын кызматкери жумуштан кетти. Манаш шаарындагы айдоочу унаанын үстүнө фейерверк коюп жардырган үчүн айыпка жыгылды. Оштогу Тоок базарда канаттуулар таштанынын жанында союлуп жатканы айтылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Оштогу Тоок базарда канаттуулар таштанынын жанында союлуп жатканы айтылды. Ош шаарындагы Тоок базарында үй канаттуулары таштандыга толгон аймакка союлуп, даярдалып жатканы тууралуу социалдык тармак колдонуучулар билдиришти. Тасмада тоок жана өнүктөр таштанынын жанында союлуп, даярдалып жатканы, отунун ордуна кийим-кече жагылып, экологияга зыян келтирип жатканы көрсөтүлгөн. Ош шаары жана Ош облустук регионалдык ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматтын башчысы Санжар Бекергешевдин айтымында, учурда тиешелүү кызматтар тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аймак тазаланууда. Ош шаардык жана Ош облустук ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аймакты тазалатууда. Түшүнүк каттар алынып, тиешелүү акт түзүлдү, деди ал. Садыр Жапаров жөнүндө президент аттуу даректүү тасма тартылды. Бул тууралуу журналист жана кино режиссер Айбек Бийбосунов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында, тасмада президент Садыр Жапаров акыркы 4-5 жылдагы негизги саясий окуяларды кеңири баяндап, мурда жарыяланбаган маалыматтар менен бөлүшөт. Ал ошону эле тасмада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин да ачык айткан кадрлары бар экенин кошумчалады. Манаш шаарындагы айдоочу унаанын үстүнө фейерверк коюп жардырган үчүн айыпка жыгылды. 3-январ күнү Манаш шаарында Toyota'нын чатырында фейерверк жардырган айдоочуга 5500 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына киргизилди. Күбөлөрдүн айтымында, окуя шаардын Азаттык аянтында болгон. Айдоочу борбордук аянттын кирүүгө тыюу салынган бөлүгүнө унаасы менен кирип, унаанын чатырында фейерверк жардыруу аркылуу балатынын айланасында эс алып жүргөн башка жарандарга кооптулук жараткан, деди күбөлөр. Ошол замат коомдук тартипти бузган айдоочуга карата шаардык жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан мыйзам чегинде чара көрүлдү. Ага 5500 сом өлчөмүндө айып пул салынып, унаасы айып короого киргизилген. Булак турмуш кежи. Муздак сууга түшкөн жигит элди таң калтырды. Социалдык тармактарда муздак сууга түшкөн жигиттин видеосу тарады. Көпчүлүктү таң калтырган окуя Ысык көл облусунун Түп районунда болгон. Кадырлардан жигит кышкы сууга карабай сууга түшкөнүн көрүүгө болот. Видео интернет колдонуучулар арасында кызуу талкууга алынууда. Коомдук тартипти бузган муниципалдык инспекциянын кызматкери жумуштан кетти. Социалдык тармактарда видеосу тараган муниципалдык инспекциянын кызматкери жумуштан кетти. Бул тууралуу инспекциядан билдиришти. Айта кетсек, буга чейин социалдык тармактарда коомдук тартипти бузган кызматкердин видеосу тарап, чоң талкуу жараткан. Свердлов районундагы окуя ички иштер башкармалыгына катталып, тиешелүү адамдарга протоколдор түзүлдү. Бул факт Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын жоруктар боюнча инспекциясына катталып, текшерүү иштери башталды. Учурда Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана мыйзамдуу өкүлдөрдүн катышуусунда 2008 жылы туулган жашы жете элек өспүрүмдөр райондук башкармалыкка жеткирилди. Алардын ата-энелерине Жалал Абадта жоокер өз жанын кыйды. Бүгүн 5-январда Жалал Абад облусунда жоокер өз жанын кыйган. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматы билдирди. Айрым маалымат каражаттары каза болгон жоокер мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын коопсуздук жана коштоо департаментинин бөлүмүндө кызмат өтөгөнүн жазууда. Аскер прокуратурасынын кызматкерлери окуя болгон жерде иш алып барууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун.
баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.